Урматтуу Турар тобунун көрүүчүлөрү, Манас районунун Покровка айылында Акбай аттуу улуу журт бар. Ошол уруунун кулундары Жаманкараев Баяман менен Кубатбеков Марат экөө биригип, эл камын ойлошуп, Акбай аттуу эс алуу жайын ачып отурушат. Акыркы заманда иштегенди билген адамдар эс алганды да билишет деп, аты аталган жигиттер эл үчүн баардык жагдайлары бар заманбап эс алуу жайын ачып отурушат. Бул эс алуу жайына келген дарманда, келбеген арманда дегендей экологиялык таза кымыз, суу үстүндө орнотулган тапчан, сууда ойногон балыкты кармап буйрутма берсеңиздер болот. Кыргыз тоолорун чагылдырган, кыргыз үйү болгон боз үйлөр орнотулган. Бак дарактар, таласын суузу. Бул жака келиш үчүн мекен жайы Манас районунун Покровканын центринен түз эле Бугрянский мектепке барып, Бугрянский мектептен кайрылып, түптүс эле трасса менен жүрө берсеңиздер, Пролетарский деген көчөгө түшөсүздөр. Ошо Пролетарский көчөнүн эң этегинде ушул эс алуу жайына келип, эс алып кетсеңиздер болот. Assalamu alaikum Баяман, кандай? Алейкум сактарың. Жакшы. Молодец, эс алуу жай ачсыңар. Буйрса, Кудай каласа. Тамыңар куттуу болсун. Рахмат. Жакшы. Акбай деген эс алуучу жай экен аты. Ооба. Эмне үчүн Акбай деп койдуңар? Акбай деген биздин уруубуз, топ чоң уруунун Акбайдан тараганбыз да биз. Анан Акбай аты өчпөй жүрсүн деп, Акбай уруусунун атынан койдук Акбай. Биздин чоң уруунун аты да жалпы жерде. Банерде ошо кире беришке коюпсуңар, буйрса. Жакшы. Анда мен сага кирип көрсөтөсүң, бизге эмне бар, эмне жок. Жүрүңүздөр үйгө. Незин кылдыңар, эмне шарт койдуңар, барып көрөйүк. Бирге дагы өзгөрүүлөр болот. Эртең 1-2 күндүн ичинде өзгөрүүлөр болот. Тирүү балык азыр жүрөт балыктар. Тапчан кылып койсуңар суунун үстүндө. Тапчан. Биздин туугандарыбыз келди эле, ошо туугандарыбызды ачылыш аземине чакырып, абчелерибиз. Жалаң Акбай туугандары келиптир да ошондо. Жалаң өзүнүн Акбай буртуган. Акбайдан тараган. Биз өз үстүндө бир чакан тобубуз бар да. Ошо тобубуз келип. Тиги жака суу кошулуп аткан экен, Суу жактан түшүп, жактан чыгып кетет да. Буйрса тирүү балык. Жерде дагы өзгөрүүлөр болот. Кааласа тирүү балыкты сатып алып кетсе болот. Кааласа ошодон куурутуп жеп кетсе болот да. Анан бул жакта боз үйлөр. Боз үйдүн ичинде бардык идиш аяктары, казан очок бардыгы даяр. Адамдар келип, өздөрүнүн продуктларын алып келип, как эз алып кетсе да болот. Бул жерге келишип, өздөрү продукт алып келип, бизден боз үйдү арендага алып, казан очокко тамагын биширип, ичип жеп кетсе болот. Каласа боз үй экен, биякта. 2 боз үй, дагы 2 боз үй турат жерге. Буйрса, эртең бир жакын арада 3-4 боз үй болот. Боз үйдүн ичине кирип көрүңүздөр. Көрүп тургандай таза суу бар экен бул жакта. Таза суу чыгат. Таза суу бар. Анан дагы бул нелер тиякта жалаң. Бул жак баня. Душой, баня иштейт бул. Баня азырынча иштейт. Буга да кичине капитальный ремонт керек. Буйрса кийинчерээк аны да аракет кылып иштеп коебуз. Азыр боз үй менен таанышсак, дагы бир сыйра бул жактар менен таанышайык. Мен жок, бул жакта кымыз бар дедиң. Кымыз бар. Бээн өзүбүз сайбыз. Бээн саганда видеосун көрсөтүп кошпойсо. Бул жак ичи тапчандар. Токойлуу жер экен, сонун көлөңкө жайында. Бул жак центрге караганда бир талай салкын болот экен да. Айырмасы ушундай экен. Айырмасы кадимкидей климат билинет. Центрде жүрсөң ысык болуп, мисалы, черми кие албайсың да. Бул жакка келсең чермисен жүрсө болот экен да. Азыр бул жакта эс алып отурган кез экен. Бул жакта туугандарыбыз. Туугандардын жаштарыбыз. Жерде да тапчан. Кааласа тапчанга отурат. Кааласа кийинки экинчи тапчан, үчүнчү тапчаны суунун үстүндө.
Кудай буйруса мынерге бир боз үй тигилет. Бул жакка. Бул да көлөкөнүн ичинде тигилет. Жакын аранын ичинде. Дагы бир 2 тапчаң кошулат. Мусулмандарга намаз окуганга эле шарт бар экен, боздун ичине кирип окуй берсе болот. Кааласа, бuyakta комнаталар бар. Комнаталар бар. Бир комнатаны таза килем салып, таза өмөлөр салып. Алар азырынча даярбы же даяр эмеспи комната? Элден талап кыла турган болсо, эртең бүрсүнкө даяр болот ошо. Бардык шартын түзгөнгө аракет кылабыз. Кудай буйруса, Покровкада мындай көзгө көрүнүктүү эс алуучу жайларга айландырганга аракет кылабыз. Дагы бир сыра көрөйг, тегеректерди айланып. Булар эмне бышау жайында эмнелер булар? Бул жанагы карагат деп коет го, карагат сыяктуу. Жакшы. Бүгүн биринчи ачылышы болуп атат, Кудай буйруса. Бүгүн конок тозуп кичине тегерек четип сийин албай тур да. Кымыз даяр өзүбүздөн. Кымыз өзүбүздүкү таза кымыз. Сәл алсырап. Тап койгон. Кеп, кымызды кана деди. Даяр, кымыз бышат турат. Даяр болуп турат. Даяр кымыз. Ас койсуңар. Курбандарга тамак. Оюн зоок кылган кезде бияка чыгып берет дешим. Бул жак кенен азыр мякта площадкаларды чөбүн чабып, тегистеп, суудан чачып коебуз, эртеңден баштап бие даяр болот. Биз жакын арадан башталып ачылып баштадык. Күндөн күнгө өзгөрүү болот да буйруса. Албайса болот мисалы. Тегиз болуп кеткен дешим. Бер алма. Бул алма алат деп алма, жайык алма. Чөтөн гүлдөдү буйруса. Ошо. Бул жагыбыз кенен экен. Терекке чейинде бул аянты. Жок, бул теректин ар жанында дагы 20 сотик участок бар. Дагы бар. 15 сотик бар да. Буйруса да чоңойтуп кеңейтип көп нерсе кылсаңар. Бияка да эми оюбуз бар. Мынерге да бир бассейн кылып балык кылсак деп. Өзүнчө майдарагынан алып чоңойтуп буйруса да. Кудай буйруса, Алла болот. Күндөн күнгө өзгөрүү болот, күндөн күнгө жаңыланабыз. Өзүбүз жакында эле ачылып баштадык, негизги планыбыз жакында эле башталды. Эми планыбыз болуп атат, бээнин сүтүн ичем деп алыстан келе турган адамдар болсо, күнүнө ичинен жатакана өрөбүз. Жатакана болот, ичи 4 комнат. Гостиница экен. Гостиница катары да колдонсо болот. Каласа боз үйгө жатам десе, боз үйгө жатат. Тамак ашын берден ичип, кымызын ичип кетсе, анда сүйлөшүү жолдору бар. Анда бир сыра тааныштык да. Ооба буйруса. Кийин дагы эмки жылда көп нерсени коссоңор да, анда өзүнчө тааныштырабыз буйруса. Быйыл ишиңер ийгилик болуп кетсе, Кудай буйруса. Элдер көп келип, билип бул жакта. Негизи сон жерген салкын. Буйруса жума сайын өзгөрүүлөр болуп турат да. Кудай кааласа. Да, берге де детский площадка орнотойм деп атабыз. Балдарын алып келип, эз алуучулар. Өздөрү боз үйгө кирип кетет. Балдарын биздин официант кыздар бар. Ошол атайын ошо аянтчада ойнотушуп турат. Мага бир аз кызмат акы бөлүнөт, бир 50 сом балага. Анда ошону пландаштырып атабыз буюрса. Жакын аранын ичинде ошо уюштурабыз да. Кичинекей батуттар болот. Селкинчек, балдар ойной турган аянтча кылабыз. Жакшы экен анда бир сыра коноктордон да комментарий алып, ушундай видео кылайган да. Ошон бир сыра тааныштык туугандар. Жакшы экен, бул жак жаңы ачылып атат анда. Анда эмесе коноктордон комментарий алайган да. Баяман менен Марат тамыңар кут болсун, бактылуу болсун, өмүр жашыңар узун болсун, балалуу чакалуу болуп, келин алып, кыз берип, уулуңардын урматын көрүп, кызыңардын кызматын көрүп, бактылуу болуп жашагыла. Аман эсен болгула, жана тамыңар. Баяма Марат, алган тамыңар кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, бала чакаңар келген келинчегиңер чыгылып, бактылуу болсун, талайлуу болсун. Кудайдан эмне тилек тилесеңер, тилегиңер баары кабыл болсун.
Анан ушул эс алуучу жайыңар ата бабанын Акбайдын артынан койгондон кийин ошондой татыктуу жакшы эс алуучу жай болсун. Мейли, эмне дейли? Марат Аяман биринчиденчи болуп ден соолук берсин Кудайым. Ден соолук алган табың кут болсун. Өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Келип ушул жугумдуу жакшы эс алуучу жай болсун. Баяман, Марат, айнанайын. Ушинтип инициатива көтөрүп, жол көргөзүп силерге акыл насаатын айтып жаткан Айнур апаңар, жалпы туугандар силердин ушундай бир жакшы бизнес ачып атканыңарга сүйүнүп атабыз. Өмүрлүү болгула, ден соолуктуу болгула, эчтекеден кем болбогула. Силер али жашсыңар. Мындан да жакшы түзүп берген шарттарды илгерилетип, жогорулатып, мындан да бийиктиктен көрүнгүлө. Үй бүлөңөр менен аман-эсен болгула. Жакшылыктар көп болсун. Акбайлардын мыкты уулдары ушинтип суурулуп чыга беришсин. Ишиңерге ийгилик айнанайын. Рахмат. Кана энди эркектер кет. Марат, Баяман, Марат агырыңар кут болсун, ден соолуктары болсун, аман болгула. Анан биз өзүбүздүн немелерибиз бар эле, ошону тапшырып коелу, Марат, Баяман биринчи. Марат агырга кут болсун. Жол баштаган жол. Ушу казактар айткандай шаңгыра бийик болсун. Ушу үйдүн жакшылыгын көр, ратын көр. Келин алып кыз берип, буйруда жакшылыктар боло бердин. Анан ишиңерге ийгилик, майлуу сүттүү болсун эми. Эми биз жана эмен тапшырып коелу. Баяман кел. Урматтуу аке жеңе Марат, Баяман, ак өргөңүздөр куттуу болсун. Бүгүн ушундай кубанычтуу күн болуп атат. Акбайлардын мына чоң аталарыбыз өтүп кетсе да, мынакей калганыбыз бар экенбиз. Мына келип куттуктап келип атабыз. Куттуу болсун ак өргөңөр. Анан ачкан ушу эс алуучу борборуңар да куттуу болсун. Кудай бурса көп адам келип ушул жерден эс алып, көңүл ачып, ойноп күлүп кетсин. Ошол ак жол силерге. Аман болгула. Ошо ата-энеңерге чоң рахмат айткыла, акем менен жеңеме. Куттуу болсун. Ак өргөңөр. Мейли. Жеңе, аке, ак өргө кут болсун. Баяман, Марат, ушул жерден агарып көгөрүп, ушу тамдын жакшылыгын көрүп, ушул жерден мынакей Акбай уруу туугандарыбыз баары кубана турган, сүйүнө турган жай болуп, ойлогон ой максатыңар ишке ашып, тилеген тилегиңерге жеткиле. Кудай буйруса жакшы эс алуу жай болсун. Кудай аман эсен кылып, кут болсун, жакшылык боло берсин. Будан да чоң эс алуучу жай болуп, жакшы ийгиликтерге жетише бергиле. Али силер жашсыңар, ийгиликтер алдыда. Аке жеңе, Баяман, Марат, алган ак өргөңөр куттуу болсун. Ушу жакшы эс алуучу жай болсун. Туугандар баарыбыз келип, ушул жерден эс алып туралы. Клиентиңер көп болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, аман эсен бололу туугандар. Бар бололу, оорубайлы. Дайыма ошо жакшылыктын үстүндө сыйлашып, сиздин биздин деп жүрөлү. Аман болуңуздар, бар болгула. Эми той ээлери сүйлөсүн. Ассаламу алейкум, турартын көрчүлөрү. Буйруса, Манас району Покровка айылында Акбай эс алуу борбору аттуу эс алуучу жай ачып атабыз, Кудай кааласа. Ошого бүгүндөн баштап туугандардан бата алып, туугандардын башын бириктирип, бүгүн ачылыш баштадык. Кудай буйруса, эртеңден баштап элдерди кабыл алуу башталат. Бүгүн азыркы учурда 2 боз үйүбүз даяр, 3 тапчаныбыз даяр. Буйруса тирүү балыктар келди. Кымыз, курдак, 1-2 суюк тамак, шорпо. Эз алуучу, каалоочулар боз үйгө эз алабыз десеңиздер, идиш аяктарыбыз даяр бар, казан очок даяр. Келип эз алып кете бериңиздер болот. Кудай буйруса, сиздер үчүн эшик ачык. Дагы буйруса 1-2 боз үй кошулча тигилет, дагы 1-2 тапчандар тигилет. Күндөн күнгө өзгөрүүлөр болот, Кудай кааласа.
сиздер үчүн ар кандай шарттарды түзгөнгө даярбыз. Мына үй бүлөңөр менен жаңы Акбай эс алуу борборун ачып атасыңар. Ийгиликтүү болсун. Жакшылыктар көп болсун. Акбайдын ичинде аман болгула, ишиңерге ийгилик. Чакан бизнесиңер өнүгө берсин, Майлы сүттүү болсун. Мейли, мен да мына жакшы тилекти айтып кетейин. Акбай деп аябай сонун ат коюптур. Ким тандаса да өзүңөрдүн ата тегиңер ал Акбай. Кудай буйруса бул жер жалаң ийгиликтин, бир жакшы тойлордун уясы болсун. Кудай буйруса. Анан баягы туризм деп коет го, туризм сыяктуу болуп биздин Манас районун дүңгүрөткөн биринчи эс алуу борбор болсун ушул. Эл көп келсин, элдин аягы үзүлбөсүн. Жеңеме рахмат. Башчысы жеңем болуш керек, мен лидер деп ойлойм жеңемди. Анан силер деле балдар мына өсүп келатасыңар, Кудай буйруса. Силер да мындан ары акыл жаштан деп коет. Мындан ары силер мындан да күчтүү кылып өнүктүрүп, мындан да элдер кызыгарлык, суктанарлык, элдер эс ала турган борборго айлантып, ушул жерге дайыма эс алууга келелик. Ден соолук болсун, баарыбыздын ынтымагыбыз арта берсин. Буйруса. Мел жеңе, ошо акем экөөңүздөр башында туруп мына Марат менен Баймандын кичинекей иши буйруса ийгиликтүү болсун. Ушул жерге эс алуучулардын аягы суюлбай көп келе эс алып, жакшы экен деп кетишсин. Ошо үй бүлөңүзлүк бакыт каалайм баарыңарга. Жакшы эме алып келген эс алуучу жай болсун. Байман экөөбүзгө төркүн болгон бирөө бар. Айнур эже, Баяман, Марат, ак өргө кут болсун. Куттуу баянды болсун. Ар дайым ушул жерде элдер жакшылыктарын өткөргөн. Ойлогон оюңарга жеткиле. Будан да сонун кылып буйруса. Малатсы, сонун жер экен. Элдер ар дайым келип эс алган жакшы жерлердин бири болсун. Манас районуна дүңгүрөткөн эң сонун жерлерден болсун. Ойлогон ой максаттарыңарга жеткиле. Ишиңерге ийгилик. Ким сүйлөйт? Башлаштар да. Саламатсыздарбы, YouTube көрүүчүлөрү? Бүгүнкү биздин кымызканабыздын ачылышы болуп жатат. Сиздерди ар дайым күтөбүз. Келип, балыктан жеп, кымыздан ичип кете бериңиздер. Жана дагы көп тамактар бар. Ошолор даамдуу тамактардан жеп кетиңиздер. Ар дайым сиздерге эшик ачык. Келип, кымыз ичип кетиңиздер. Тоолордон топ гүлдөрдөй жайна өскөн, токтобоз эми бизге кайра көктөм, туйлатып жүрөгүмдү эстегенде, туп-тунук 18 жаш кайда кеткен, туп-тунук 18 жаш кайда кеткен. Жылышып жыл артынан жылдар өткөн, жете албай
ал күндөргө айлам кеткен, жылгадан жылт этет го чиркин жаштык. Жылмайган 25 жаш кайда кеткен, жылмайган 25 жаш кайда кеткен. От жалын аяртынан айлар өткөн, ойлосом ал күндөрдү айлам кеткен. 30да ордо бузган чиркин жаштык, ордолу 35 жаш кайда кеткен. Ойлонтуп 35 жаш кайда кеткен. Азаматтар алсындар.